Миграция кыргыздын көкүрөгүн ооруткан маселе. Орусия, Казакстан, Турция деги кой дүйнөнүн бардык жеринен кыргыз мигранттарын кезиктирүүгө болот. Бирок маселе алардын санында эмес, туш болгон тагдырында экенин айта кетели. Айрымдар өз мекенинде жүрүп таппаганын ошол жактан таап, капчыгын калыңдатса, багы жокко дагы жок болуп, айрымдар алданып барып алып, орто жолдо калгандарын угуп эле жүрөбүз. Бизге аттарын айткысы келбеген эки мырза кайрылды. Алданып Дубай шаарына барып, азаптуу күнгө туш болушкан. Айласыз ошол шаардагы кыргыз элчилигине кайрылып, жардам алгандын ордуна эшексиңер деген ачуу жеми угуп чыкканын айтып отурушту. Шенген элчилигибиз ошол болсо, кыргыздын шору көп экен дешет бул мырзалар. Биз 2011-жылы 14-июнда ошо бул жактан Кыргызстандан 8 жаран, Кыргызстандык 8 жаран, 8 бала Абу-Дабиге иштегени кеттик. Бул жактан ошо Оксана деген кореенка, Корей улутундагы кыз аркылуу Абу-Дабиге иштейсиңер деп, биз бул жактан кетип атканда силер Абу-Дабинин өзүндө иштейсиңер, жана айлык акыңар $500 башталат и көтөрүлөт. Тамак ашыңар, жаткан жериңер ошо компаниянын ичинде деп ошентип бул жактан бизди жөнөттү. Себеби биз бул жактан кетип атканда биринчи биз неме деп сурадык, кана биз контрактты биринчи көрөлү, анан ошо контракттын негизинде кетели десек, ал жок, бияктан контракт түзүлбөйт, силер качан Абу-Дабиге барганда ошондо контракт түзөсүңөр. Ошол жерден түзүлөт деп неметип, бизди ошентип жөнөттү. Ошентип Абу-Дабиге бардык, 14-күнү Абу-Дабиге аэропортко кондук. Бизди Ифти деген Пакистан улутундагы бир адам тосуп алды. Бир жерге алып барып жайгаштырды. Биз ошол жерде 4 күн жаттык, күтүп тургула, пока силердин документиңер жазалмайынча ушул жерден чыкпагыла деп. Ошентип ошол жерде 4 күн жаттык. 4-күнү күнү бизге ошо жумушка иштеген разрешение на работу, ошо labor card берет. Ошо labor cardты 4-күнү алып келип колубузга берип, анан бизди башка жака алып кетти. Биз ойлодук, кетип атканда биз Абу-Даби шаарынын эле бир чекес жагында окшойт деп. Бизди Абу-Дабиден 300 километр алыстыкта Брака деген жерде, Йемен, Бахрейн, Саудия Арабияга чектеш жөн эле бир немеге алып барды. Кум, чөл, адам барбаган жерге. Ал жакка жанагындай атомный электростанция салынып атыптыр. Ошол жака алып баргандан кийин биз аякта эч бир условия жок, бияктагы айткандай бизге бияктан сөз берген, ушундай бар жаткан жериңер жакшы болот, 5 жылдыздуу отелде жашайсыңар деп. Биз барганда жөн эле бир Кандагарга түштүк. Күндүн ысыгы 60 градус. Эртеси барганда колубузга форманы карматты дагы, касканы башка, касканы кийгизди, давайте жумушка иштегиле. Анан эмне кылабыз, айла жок. Кайра кетели десек, билетке немебиз жок. Кайра кете албайсың, потому что алар бизге уруксат бермейинче биз Арабский Эмираттан чыга албайбыз. Ошо закон ошондой ал жакта. Анан иштегенге туура келди. Ошентип эртеси күнү жумушка чыктык. Жумушка чыгып атканда бизден арматура, жанакындай бетон, ушундай жыгач усталык жактардан бар. Кайсысына иштейсиңер деп, биз балдар менен кеңешип неме жагын тандадык, жыгач усталык жагын, кичине жеңил болсо керек депчи. Ал ошентип эртеси күнү немеге чыктык. Жанагындай Апаловканда мындай мурап, бузуп, ошентип бир күн Апаловка менен иштедик. Уже эртеси күнү бетонго салды, бетон чактырып, жанакындай отбойный молотоктор менен. Анын эртеси арматура таштык. Анан уже 3-4 күндөн кийин разнорабочий болуп калдык. Кадимкидей көчөдө эле мондай жаман-жуман мусорларды терип. Анан биз айттык, бул эмне, биз мындай жумушка келген эмеспиз. Бул кандай десек, биз баарыбыз ушундай эле иштеп атабыз. Биз эмне десек, ошону кылгыла. Анан ошенте баштады. Анан күндө корейстер бригадирлери, чоңдор күндө ичип алып келишет. Мас болуп алып келип алып, иштеп атсаң эле иштебей атасың, минтип атасың, тинтип атасың деп кыйкырып, сөгүп, өздөрүнүн тилинде сөгүп. Кой кыйкырба, сөкпө десең да болбойт. Ошентип 18 күн иштедик, чыдап. 18 күн иштегенден кийин да биз эми ага чейин контрактты сурап аттык, кана контракт бизге бериле, биз көрөлү десек, мына эртең мына тиги чоңуз биякта, бул чоңуз тиякта деп ошентип 18 күнгө барды. 18-күнү келип бизге контракт алып келди дагы, мына $200 иштесеңер иштегиле, иштебесеңер кеткиле.
Дегенен биз чыктык, жок иштебейбиз. Себеби ал жакта $200, $100 жанагындай Бангладеш, Пакистан, Индиядан, Филиппинден, Кения, Непалдан келген ошолор иштейт. $100, $200. Ошондой күндүн ысыгында ошондойлорго көнгөн экен алар. Эмиратта болсо, Арабский Эмиратта болсо, кыргыздар эч убакта короо шыпырып иштебейт. Ошо келишим боюнча эч убакта жанагындай стройкаларда иштебейт. Эч убакта жанагындай пол шыпырып, пол сүртүп, эч убакта антип иштешпейт. Кыргыздар ал жакта бааланат. Анан ошентип бизди иштебейбиз деп кетебиз деп чыктык. Иштебейбиз деп кетебиз деп чыкканда андан кийин давайте анда силердин 15 гана мүнөтүңөр бар. 15 мүнөттөн кийин бул зонаны таштап чыгып кеткиле. Биз силерге билет да алып бере албайбыз, акча да бере албайбыз. Эмне кылсаңар ошого кылгыла деп ошентип койду. Анан мен айттым, кандай билет алып бере албайсыңар, кандай акча бере албайсыңар? Биз иштедик. Если силер бизге азыр акча бербесеңер иштегенибизди, мен лейбер офиске барам, иммиграционный службага барам, барбаган жерге барам, ошол жактан адам ээрчитип келем, биздин момундай укугубузду тепсилеп атат, акчабызды бербей атат десем, корккондугунан кичине анда күтө туруп, аз акчаңарды беребиз деп бизди күттүрүп, колубузга где-то бир 500 дирхамдан, 600 дирхамдан карматты. Ал акча биздин акча менен где-то бир 7000-8000 сом болот. Ал 7000-8000 сом менен сен Дубайда жашасаң 2 күн гана жашайсың. Дубайда бардык нерсе кымбат. Ошентип 500 дирхамдан колубузга алдык. Тигилер болсо немеге бизди ээрчитип келди? Автовокзалга. Машина менен алып кетип таштады дагы, каяка барсаңар ошол жака барууга кетип калды. Анан автовокзалда эмне кыласыз, эчтекени билбейбиз. Абу-Дабиге барасыңар, Абу-Дабиге барып, могу номерге звонить этсеңер, силердин паспортуңарды алып чыгып берет деди. Анан ошентип Абу-Дабиге бардык. Абу-Дабиге барып звонить этсек, баягы ифти деген бизди аэропорттон тосулган киши паспорттарыбызды алып чыгып, колубузга карматты. Паспорттун артын ачып карасак, виза түшкөн эмес. Негизи бизге жанакы разрешение на работу берилген күндөн баштап Дубайдын закону боюнча паспортка да виза түшүш керек. Бирок биз карасак, виза түшкөн эмес. Анан бизге если 3 күнүңөр бар, 3 күндө ары же бери болгула. Если кетем десеңер 3 күнүн ичинде чыгып кеткиле убактыңар бар. Если кетпейм, кайра иштейм десеңер, ойлонсоңор, $200 макул болсоңор, кайра келсеңер болот деп алып ал кетип калды. Абу-Дабиден Дубайга жөнөдүк. Экөөнүн ортосу где-то 2,5 сааттык жол. Анан да жакшы, тиякта эжелерибиз бар, кичине тааныган кыргызстандык эжелер бар. Ошолор 1-2 күн ошолор жардам берди. Бирөөсү 1-2 күн, бирөөсү 1-2 күн тамагыбызды алып берип, курсагыбызды тойгузуп, квартираларга жаткырып, акчасын төлөп берип. Анан ошентип баягы жерден көчөдө калдык. Уже 4-чү бир жума өткөндөн кийин баягы 4 күн эле жашадык да отелде. 4 күн жашагандан кийин давайте чыккыла деди. Анан барарга жерибиз жок, ар кайсы немелерде жаттык, көчөлөрдө, пальманын түбүндө, кумда жаттык. Жанагындай автовокзалдарда жаттык. Посольствого барсакчы эч бир пайда жок болчу. Себеби биз башында эле ошол паспортубузду алып алып, ошондо кичине чөнтөгүбүздө акча бар болчу. Посольствого барганбыз. Ушундай биз ушундай болуп келдик, кичине проблемаларыбыз болуп атат, силерден совет сурайлы деп келдик, кандай жардам бере аласыздар бизге десек, бизге жардам бермек турсун, бизди кагып, силкип, сөгүп, кууп чыккан, каяка барсаңар ошол жака баргыла, биз силерге жардам бере албайбыз деп. Чынар Ахматбаева деген вице-консул. Ошентип аяктан чыгып алып, анан жанагынтип көчөлөрдө ар кайсы жакта жатып жүрбөдүкпү? Ар кайсы жерде арыңги жалдырап. Ошентип жүрүп, мен паспортумду жоготтум. Аякта мисалы паспортуңду жоготсоң, аябай өтө эле чоң проблема. Тияка чуркашың керек, бияка чуркашың керек экен, анын баары акча. Кайсы бир документке кол койдурайын десең, аякта деле акча баары. Же акчаң жок болсо, ар кимге жалдырап, тиги арабка жалдырап, бул арабка жалдырап, жардам берип кой, мен мусулманмын деп тигинден 200 дирхам, тигинден 100 дирхам алып, кээ бир документтеримди ошентип бүтүрдүм. Жатканга жер жок, мечиттерде барып сүйлөшүп, мен өзүм арабча билем,
арабчадан мечиттерде Курандан сабак берип, жанакындай кичинекей балдарга Курандан сабак берип, мечиттерде ушу досум экөөбүз мечиттерде жатып жүрдүк.